Айрыкча мынабы эме Дин Мухаммед Тайлаков деген ырчы бала бар экен. Ооба. Ой, укмушурдаптыр да. Укмушурдап, ошо баланы ошукко чакырыш керек болуп атат, силерди кошуп, тыйын тыпырыны берип дегендей. Мына эме өткөндөн кийинчи. Баягы Дин Мухаммед Тайлактын эмесин кайра угуп атат. Таанышыңдай караган деген. Ооба, мага да жагат. Иргактарын аябай келтирген. Тим эле бир ал жерде ыргак, ал жерде бир манера, ал жерде бир кыймыл, үндүн көтөрүлүшү, төмөндөшүнү укмуш келтирген да. Аябай сонун канал ачылыптыр деп кошуналарыбыз менен көрүп атабыз. Сонун эмеле ырчылардын ырлары, сени мурда көрчүлөр немеден телеберүүдө алып барчу. Ооба. Билет элем, анан кийин кайра мындан ачканга элдин баары ыраазы болбоду. Ой, укмуш сонун турбайбы дейт. Элдин баары эмеден жазады, эстрададан. Баягы жандуу үн, жандуу музыканы ыкташып калды элдин баары. Негедир ушул кошко аябай жайылып атат ушул каналчы. Мен Кубанычбекке бир өзүнө чылайын, анан өзүнө да ырастык билип коеюн. Баарыбыз кошуналарды атынан кылыңыз, жазыңыз деп атат. Жээнбаев Гуламидин Ташболотович деген агай филология илимдеринин кандидаты. Азыр бүт Кыргызстан, бүт дүйнө руханий жан дүйнөгө өтүш керек кайра тарбияга деп көп эле жерлерге айтып атат. Музыка угуу, жакшы сөздөр менен сүйлөшүү, жылуу пикир алышуу, күлүп сүйлөө, ушул бүт дүйнөнү кайра жакшы жакка бурат. Руханий жан дүйнө азыктандырыш керек болуп калды, руханий жан дүйнөнү. Ийгилик болсо, чоң ийгиликтер жаралсын. Ушундай жылуу сөздөрдү айтып, көңүлүмдү көкөрөтүп койдуңуз.